Assalamu alaikum, rahmatullohi ve berekatuh. Men elüzge taң kalamda. Жалпы elüzge емес. Анын bir белгилүү катмарына. Жакшы нерсе айтсаң да каршы чыгышат да. Анткени булар өзүнү гана ойлойт. Өзүнүн комфортуну, өзү жеңил жашоосун ойлойт да. Же болсо мен ушундай сонун жашап атам, ичип атам, чичип атам, мага тийишпе дейт да. Андай болбойт. Баарын өзүңө да көрбөгүлө. Бизге кыргыз эли керек, кыргыз улуту керек, биздин фондубуз, генофондубуз керек. Ошондуктан Шайлебек Атасов иниме асылгандарын айтып коет элем. Эмнесин туура эмес көтөрүп атат, эң туура көтөрүп атат. Жаш кыздар, мектепти бүтүргөн кыздар, жашоону көрбөгөндөр, чет өлкөгө чыгып кетип атат, ал жакта ким гана жолукпай атат. Албетте, жакшы жүргөндөр да бар. Биз өзүнө алып бара албаган жаман жүргөндөр жөнүндө сөз кылып атабыз. Ичип кеткендер, түнү менен башка эркектер менен жүргөндөр, түнкү клуб, дискотека, ресторан, көчөлөрдө мас болуп жүргөндөр, же болбосо төрөп коюп, токойго, мусорго, туалетке таштагандар, аны укпай атасыңарбы, көрбөй атасыңарбы? Муну Россиянын жана башка өлкөлөрдүн журналисттери жазып чыгып атпайбы? Намыс жокпу бизде? Ошол аялдар ушундай жүргөнгө кыргыз элинин макалына ылайык. Биздин раматлык шейхибиз Чубак ажы айткандай, биз күнөөлүү эркектер. А ошол эркектердин бири Шайлебек Атасов ушу маселени көтөрүп чыкса, эмнени жемлеп кеттиңер? Шайлебек молодец. Бул маселени курк сөз калтырбай мыйзамга түшүр. 9 жыл мурда Ыргал Кадыралиева экөөбүз, эки депутат, ушу маселени токтом кылып жазып, жогорку кеңешке сунуштадык эле. Бирок депутаттардын көпчүлүгү колдобойду, өкмөт да колдобойду. Ошондо биз жазган элек, 18 жаштан 23 жашка чейин кыздар жалгыз чыкпасын чет өлкөгө деп. Бул бир биздин мыйзамдарга эмес, бул шариятка туура келет. Анткени махрам эркектер болуш керек. Түшүнбөгөндөр айтып коеюн. Ошо чет өлкөгө чыгып аткан жаш кыздын жанында атасы, агасы, иниси, күйөөсү болуш керек. Жалгыз өзүн чыгарыш керек эмес. Акырет күндө жооп берип каласыңар. Ниш мында болгон үчүн эркектер, силер күнөөлүсүңөр. Мен бир гана Шайлебек Атасов иниме айтып кетет элем. Биз Ыргал Кадыралиева экөөбүздү токтом жазганда, биз ошо чет өлкөгө чыгып аткан кыздарыбызга эки мүмкүнчүлүк бергенбиз. Ушу мезгилде сен атаңсыз, агасыз, инесиз, күйөөсүз чыксаң болот. Эгерде сага окууга чакыруу келсе, сен барып окуй бер. Мыйзамдын түрүндө бул. Сага чакыруу келди, окуп өттүң деп. Экинчи жолу, бул эгерде сен жумушка алынсаң, сага келишим келди, мына сени ишке алдык деп, мына сага жатакана, кел, биз сени камсыз кылабыз бардык нерсе менен деп. Ошондо сен виза алып туруп, мыйзамдуу ишке барганыңа уруксат берилген. Ошондо жалгыз чыксаңар болот. Башка учурларда, азыркыдай мектеп бүтүрүп алып, ошо чыгып кетип, же ата энелер өздөрү жөнөтүп, же күйөөсү жөнөтүп, өз үйдө чалкалап жатканы, бул таптакыр акылга сыйбаган нерсе. Ошондуктан Шайлебек иним, мен сени колдойм. Бирок Ыргал эжең экөөбүз жазгандай, сен мыйзамга түшүр. Керек болсо мен сага жардам берем. Кымбаттуу кыргызстандыктар, жакшы нерсени көтөрүп аткан адамдарды жемелебейле. Тескерисинче колдоо көрсөтөлү.